Ош мамлекеттик университетинин короосунда уюштурулган жарманкеге 30га чукул мекеме ишкана өздөрүндө болгон бош орундарды сунуштап келишти. Жумуштун түрлөрү бар. Ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша жумуш берүүчү менен келишип ишке орношсо болот. Уюштуруучулардын максаты да ушул. Жумуш издегендерге бош орундарды сунуштап, ал эми жаңы окууну бүткөндөргө келишим түзүүнү, өз укугун коргоону жана жумуш издөөнүн ыңгайлуу жолдорун үйрөтүү. Эч кандай трудовой келишими жок эле, түз ишке жумушка алат дагы, бир жума иштетишет, бир ай иштетишет, айлыгын берет, бербей, жакпай калдың деп айдап жиберет. Выгодный болуп атат да. 15 күн иштетип туруп, сен жакпай калдың деп иштетет, айлык бербей, дагы бир 15 күн бирөөнү иштетет. Ошондой болбос үчүн жумушка киргенде, мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, жаштарга биз ушу жумушка жайгашуудагы шарттарды түшүндүрүү максатта ушундай эки максат менен жүргүзүп атабыз. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен катар жарманкеге Бишкек шаарынан 2,5 миң, Ош шаарынан 500дөн ашуун, облустун аймагынан 200гө чукул, ал эми чет мамлекеттерден 200дөн ашуун бош орундар сунушталды. Анын басымдуу бөлүгү тейлөө тармагынан, өндүрүшкө да талап жогору, айрыкча тигүү секторунда чеберчилердин тартыштыгы күч. Ал эми 4-5 жылдап жогорку билим алган жаштар кара жумушта иштегиси келбейт. 20-30% деле ошо банк тармагы, салык тармагы болсо, калганы негизинен эле ошо кара жумуштар экен да. Бүгүнкү күндө студенттердин кызыкчылыгы менен жумуш берүүчүлөрдүн кызыкчылыгы эки башка болуп калып жатат да. Себеби дегенде ошо бүтүрүүчү студент өзү бир каалаган жумушка орношу кыйын болуп жатат. Гүлзада Хашимова башка бүтүрүүчү курстагы студенттердей эле мындагы бош орундар менен таанышып жүрөт. Окууну бүтсө, кайсы жака барып иштеши азырынча белгисиз. Бул жолу татыктуу жумуш табылабы деп үмүт эткен. Бирок 4 жылдык билим менен кара жумуш кылгысы келбей турат. Мен негизи экономистмин. Бул жерде иш берүүчүлөрдүн арасында эч кандай экономисттерге арналган иш жок экен. Бул жактан иш табыш анча деле оңой эмес экен. Биз каалаган жумуштар бул жерде жок экен. Окууну бүткөндөн кийин билбейм, мен бухгалтерияларга барам деп ойлойм. Татыктуу жумуш жок деген менен көпчүлүк мекеме ишканалардын талабына жооп берген адис табуу да кыйын. Эл аралык уюмдар, башка мамлекеттердин компаниялары кошумча тил билгендерге кызыктар. Жумуш берүүчүлөр менен жумуш издегендерге онлайн аянтча түзүп келген JobKG сайтынын өкүлдөрү атаандаштык күчөп турган азыркы учурда эл аралык стандартка жооп берген жумушчу табуу оңой эмес экендигин айтышат. Жумуш орундар, компаниялар жакшыраак бир кызматкерлерди алсак дейт. Ошол эле учурда студенттерге тажрыйба жетишпейт. Жакшы квалификациялар бар, 2-3 тил билген. Сиз өзүңүздөр билесиздер, эми 2-3 тил билип, өзүнүн адисин жакшы билсе, албетте андай кишилер бүт жерде эле жетишпейт. Компаниялар алардын аркасынан кууйт деп койсок да болот да. Жылда өткөрүлүүчү мындай жарманкелердин жыйынтыгында бош орундардын 20-30% гана келишим түзүлөт. Студенттердин көпчүлүгү мамлекеттик жумушту каалагандыктан мындай күндөрү кеңеш алуу менен тим болушат. Адистердин айтымында өлкөдөгү көпчүлүк мекеме ишканалар жогорку билимдүүлөргө караганда орто кесептик билимге ээ жумушчуларга муктаж. Андыктан ата-энелер балага билим берүүдө жумуш табып кетүү мүмкүнчүлүктөрүн карашса дешет алар. Кенжебү Маматсадыкова, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары.